Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөрүм жана кадырман угармандарым. Жашоо окуялары каналына кош келиңиздер. Ар бир адамдын тагдыры өзүнчө бир дастан, өзүнчө бир сыноо. Бүгүн биз сиздерге жүрөктөн түпкүрүнөн орун ала турган, турмуштун ачуу таттуусун чагылдырган окуяны сунуштайбыз. Каналыбызга жазылып, лайк басып жана өз ой пикириңиздерди комментарийге калтырууну да унутпаңыздар. Эмесе окуябызды баштасак. Элдияр менен Айсулуу баш кошконуна 5 жылдан ашкан эле. Алардын ортосунда 2 жашар таттуу кызы Элима бар болчу. Сырттан караган кишиге алар абдан бактылуу, эч нерседен кемтиги жок, кооз үй бүлөдөй көрүнчү. Элдияр курулуш компаниясында менеджер болуп иштесе, Айсулуу үйдө кызын карап, тигүүчүлүк өнөрүн улантып келген. Бирок акыркы айларда Элдияр капысынан өзгөрө баштады. Үйгө кечигип келип, телефонго сырдуу сыр сөздөрдү коюп, жубайына болгон мамилеси муздап бараткан эле. Айсулуу жүрөгү бир нерсени туйса да, жумушу көптүр, чарчап жаткандыр деп өзүн сооротуп унчукчу эмес. Жаздын акыркы күндөрүнүн бири эле Элдияр иш сапары менен Ош жака барам деп үйдөн чыгып кетти. Арадан 2 күн өтпөй, Айсулуу шаардагы чоң соода борборуна кызына кийим алганы барат. Ошол жерден ал көзүнө ишенбей туруп калды. Элдияр башка бир жаш кыздын колун кармап, күлүп жайнап дүкөндөрдү кыдырып жүргөн эле. Айсулуунун бүт алдындагы жер көчүп бараткандай болду. Ал дароо алдына барып кыйкырып чыр чыгарган жок. Муздак тер каптап, кызын кучактаган бойдон үйүнө кайтты. Ошол күнү кечинде Элдияр үйгө келгенде, Айсулуу баарын ачык сурады. Элдияр адегенде таңганга аракет кылды. Бирок кийинчерээк, "Ооба, мен башканы сүйөм. Сени менен жашоо мага кызыксыз болуп калды. Биз ажырашышыбыз керек", деген муздак сөздөрдү айтты. Айсулуунун дүйнөсү аң-төң болуп, бирок ал өзүн колго алып, ар намысын тебелетпөө үчүн башын бийик көтөрүп, эртеси күнү эле кызын алып апасынын үйүнө көчүп кетти. Ажырашкандан кийин Элдияр жаңы сүйүктүүсү Алина менен чогуу жашай баштады. Ал өзүн эркин, жаңы жашоо баштагандай сезип жатты. Бирок бул бакыт көпкө созулган жок. Арадан 3 ай өткөндө Элдияр жумуштан келе жатып, чоң трассада каттуу ылдамдыкта бара жатып, рулду башкара албай калат. Каршы тилкеге чыгып кеткен унаа чоң жүк ташуучу машина менен кагылышат. Ооруканага алып келишкенде дарыгерлер анын өмүрүн араң сактап калышты. Бирок жыйынтыгы каргашалуу эле. Элдияр 2 бутунан ажырап, майыптар араба кечине таңылып калган. Аны угуп келген жаңы сүйүктүүсү Алина оорукананын босогосун араң аттады. Майып болуп калган Элдиярды көргөндө ал ыйлап, "Кечир, мен мындай жашоого даяр эмесмин", деди да баса берди. Элдиярды ошол замат таштап кетти. Жалгыз калган, кароосуз, үмүтү өчкөн Элдияр өлүмдү гана тилеп жатты. Ал кылган каталары үчүн өзүн жек көрүп, Кудайдын жазасы деп билди. Бирок оорукананын эшиги ачылып, босогодо Айсулуу пайда болду. Колунда кызы Элима бар эле. Айсулуу мурдагы күйөөсүнүн абалын угуп, адамдык сапатын жоготпой, көмөктөшүү үчүн келген болчу. Элдияр көз жашын токтото албай, "Айсулуу, мен сени кыйнадым, чыккынчылык кылдым, мени Кудай урду, баса албайм, эч кимге керегим жок, неге келдиң?" деп өкүрүп ыйлады. Элдияр көз жашын токтото албай, "Айсулуу, мен сени кыйнадым, чыккынчылык кылдым, мени Кудай урду, баса албайм, эч кимге керегим жок, неге келдиң?" деп өкүрүп ыйлады. Айсулуу ага карап, "Элдияр, кылган ишиң жаныңды ооруткан. Бирок сен кызымдын атасы болосуң. Мен сени кектеп жашай албайм. Сен бутуңдан ажырасаң да, өмүрүңдөн ажыраган жоксуң", деди. Айсулуу аны кароосуз калтырган жок. Аны ооруканадан чыгарып, реабилитациядан өтүүсүнө, психикалык жактан бутуна туруусуна жардам берди.
Бирок ал кайра жубайы катары эмес, кызынын атасы катары сыйлап, достук жана адамгерчилик колдоосун көрсөттү. Элдияр убакыттын өтүшү менен майыптыгына карабай, IT тармагын өздөштүрүп, онлайн иштеп баштады. Ал өз катасынан чоң сабак алды. Чыныгы сүйүү жана берилгендик жакшы күндө эмес, эң оор күндөрдө билинерин түшүндү. Ал эми Айсулуу болсо өзүнүн күчтүүлүгү, кечиримдүүлүгү менен бардыгына үлгү болду. Турмуштун күтүлбөгөн кырсыгы бирөөнүн жүзүн ачса, экинчисинин айкөлдүгүн көрсөттү. Урматтуу угармандарым, ушуну менен турмуштун татаал сыноосу аттуу чыгармабыз өз соңуна жетти. Бүгүнкү каармандарыбыздын тагдыры сиздерге кандай таасир калтырды? Айсулуунун ордунда болсоңуз, сиз кандай кадамга барат элеңиз? Төмөнгө өз пикириңизди калтырыңыз. Каналыбызга катталып, кийинки кызыктуу окуяларды өткөрүп жибербөө үчүн коңгуроону басып коюңуз. Саламатта калыңыздар. Баарыңыздарга сонун күн каалайбыз.